Саламатсыңарбы балдар, баардыгыңыздар кош келиңиздер. Бүгүн информатика сабагын улантабыз. Өткөн темабызда мультимедиалык технологиялар боюнча сабагыбызды өткөнбүз. Бүгүнкү темабыз компьютердик презентациялар боюнча болмокчу. Баардыгыбыз көңүл буруп, фунт коюп сабакка жакшылап, активдүү катышканга аракет кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты презентация деген эмне? Компьютердик презентация жана мультимедиалык презентацияларды түзүү 3 максаттан турат. Презентация деген эмне? Презентация англис тилинде presentation көрсөтүү бул информациянын көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүүнүн жолу деп айтсак болот. Өткөн темабызга кайрылсак, өткөн темабызда биз мультимедианын объектилерин караганбыз, өтө маанилүү. Объектилеринде видео, сүрөт, текст, анимация жана үндөр камтылган. Ошол объектилер презентацияда чоң мааниге ээ, анткени маалыматтарды көрсөтмөлүү жана жеткиликтүү берүү жолдорунда. Азыркы тапта маалыматтарды берүү жогорку деңгээлге жетти. Билим, экономика, кино жана башка тармактарда. Мультимедиалык технологиялардын жана презентациялардын жардамы менен айтсак болот. Компьютердик презентация деген эмне? Компьютердик презентация тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимация, видео жана үн серияларын камтыган слайдтардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиалык продукт. Андан кийинки слайдка баардыгыбыз көңүл бурабыз. Бул жерде компьютердик презентациялардын адаттагы колдонулушу окуучуларга жана студенттерге жаңы материалдарды баяндоодо өтө бир мааниге ээ. Жана конференцияларда доклад менен чыгуу процессинде, көргөзмөлөрдө товарларды рекламалоо үчүн дагы өтө чоң мааниге ээ. Азыркы убакта баардыгыбыз көрүп билебиз. Бизнесте потенциалдык клиенттерге жана инвесторлорго өз идеяларын айкын көрсөтүү максатында бир чоң мааниге ээ болуп саналат. Баардыгыбыз ушул маалыматтарды берүү жолдорун көрүп жүрөбүз. Презентациянын слайды бул көп катмарлуу структура тандалган фонго текст, сүрөттөлүштү жана башка объектилерди катмарлап жайгаштырат. Катмарларды бири-бирине салыштырмалуу жылдырып, объектилердин жайгашуусуна ылайыктуу вариантты тандап алсак болот. Эми презентациянын объектилерине карасак кыскача, мен өткөн слайдтарда айткандай, слайдтардын алмашуусу маусту чыкылдатуу же автоматтуу түрдө убакыттын берилген аралыгы аркылуу пайда болот. Ал ар кандай үн жана ар кандай анимациялык эффекттер менен коштолушу мүмкүн. Бул биз айткан мультимедиалык технологиянын объектилери бул жакта жардамга келип жатат. Ошол текст, анимация, фотографиялар, ушул нерселер бул жакта катышып жатат. Мультимедиалык презентацияларын түзүү үчүн абдан кеңири таралган 5 программалык жабдыгыч бар. Бул Microsoft PowerPoint биринчи, экинчисинде бул Apple компаниясынын Keynote программалык жабдыгычы, үчүнчүсүндө бул Google Slides, Google сайтына тиешелүү презентациялык программа. Төртүнчүсүндө бул LibreOffice Impress программасын айтсак болот. Бешинчисинде бул Prezi. Ушул 5 программалык жабдыгыч азыркы убакта өтө актуалдуу, бюджет боюнча жогорку деңгээлде жана адамдардын колдонуу рейтинги боюнча дагы өтө бир чоң мааниге болгон 5 программалык жабдыгыч. Ушул объектилерди биз, программаларды биз баардыгыбыз колдонууга аракет кылсак өтө жакшы болот, үйрөнгөнгө дагы. Андан ары презентациялык программаларды башкарууда бул тиркемелер менен иштөө силерге анчалык кыйынчылыкты туудурбайт. Себеби бул жерлерде силер тексттик процессорлор менен иштөө учурунда өздөштүрүлгөн билгичтиктердин негизги ыкмаларын колдонот. Жана презентацияны түзүп жатканда төмөнкү этаптарга таянуу керек. Бул жерде 4 этапты баардыгыбыз карасак болот. Презентацияны пландаштыруу, бул ошол сценарийга келип такалат. Экинчисинде слайдтарды түзүү жана редакциялоо. Үчүнчүсүндө презентацияны монтаждоо. Төртүнчүсүндө бул түзүлгөн презентацияны аудиторияга айтып берүүгө даярдануу. Ушул 4 этаптын негизинде биз презентацияларды башкаларга көрсөтмөлүү жана жеткиликтүү бере алабыз деп айтсам болот. Эми балдар, баардыгыбыз эсибизге сактайбыз. Презентация бул информациянын көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүү жолдору деп айттык. Жана компьютердик презентация бул тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияларды, видео жана үн серияларын камтыган слайддын бир графикалык стилде жасалганын ырааттуулугун айттык. Мультимедиалык презентациядагы 5 программалык жабдыгычты айттык, баардыгыбыз бул PowerPoint, Keynote, Google Slides, Prezi жана башкалар. Ушул программалык жабдыгычтарды эсибизден чыгарбайбыз.
Эсиңерден сактаган баардыгыбыз эсибизге сактайбыз жана тетрадьтарга жазабыз. Жана силер үчүн үйгө тапшырма. Бул жерде слайдтын макети деген эмне? Биринчи тапшырмабыз. Экинчисинде бул презентациянын шаблону деген эмне? Үчүнчүсүндө гипертекст жана гипермедиа технологияларында кандай жалпылык бар? Алар эмнеси менен айырмаланышат? Төртүнчүсүндө бул 5 презентациялык программанын бир түрүн алып, маалымат жана башка программалардан айырмачылыгын жазабыз. Бардыгыбыз тема боюнча түшүндүк деп ойлойм. Биз бүгүнкү сабакта презентация боюнча сабагыбызды өттүк. Бардыгыбыз презентациянын колдонулуш деңгээлдерин карадык, программалык жабдылыштарын карадык жана этаптарын карадык. Бардыгыңыздарга тема түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе саламатта калыңыздар.